чыгарууга жардам берет. Кымыздык салттуу жана элдик медицинада курамында танин, эфир майы, аскорбин, кычкылы, витаминдер С, А, Э, К, пектин заты жана башкалар бар. Салттуу медицинада заара кубалоочу, кан токтотуучу каражаттардын курамына кошулат. Элдик дарыгерлер тамырын жана жалбырагын ич катууда, кызыл жүгүрүктү, холеститте, эркектин бел кубатын көтөрүүдө пайдаланышат. Табыптар бөйрөктүн таш оорусуна колдонсо майда таштар талкаланып заара менен чыгат дешет. Аталган оорулар үчүн тамырдан кайнатма. Кургатылып майдаланган тамырынан 1 чай кашык алып, ага 300 грамм суу коюп, 10 мүнөт жайотто кайнатуу кажет. Даяр дарыдан 50 граммдан 3 маал ичүү сунушталат. Дарылануу курсу 7 күн. Эскертүү: дарыны колдонордон мурда врач менен кеңешиңиз. Кымыздыкты гастрит, ашказан жана ичеги жарасы барлар, кош бойлуулар аз өлчөмдө жебесе оорусун күчөтүп алышат. Ашканада жумшак кезинде сабагы ашканада муздак суюк тамак жана салат үчүн колдонулат. Кымыздык кошулган суюк тамак. Керектелүүчү азыктар: күрүч 50 грамм, каймак 4 аш кашык, картошка 2 дана, кымыздык калоого жараша. Даярдоо ыкмасы: 500 грамм сууга 50 грамм күрүчтү же арпа акшагын салып, ал бышаарга жакын майда тууралган 2 картошканы кошуу керек. Бышканда кабыгы арчылган кымыздыкты кошуп, дагы 5 мүнөт кайнатасыз. Даяр суюк тамактын үстүнө каймактан коюп, дасторконго бере бересиз. Ышкын ала оорусун айыктырса, кымыздык бөйрөктөгү ташты чыгарат. Өлкөдө кымыздыктын 31 түрү бар. Гүлжамиля Койчубекова, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын биология жана топурактануу институтунун илимий кызматкери. Кыргызстанда ышкындын 5, ал эми кымыздыктын 31 түрү өсөт. Экотен кымыздыктар уруусуна кирет. Ышкын көп жылдык өсүмдүк, ал эми кымыздыктардын көп жылдык жана 1 жылдык түрлөрү бар. Өлкөдө кеңири таралгандардын ичинде жөргөмүш кымыздыгы, төшөлмө кымыздык, кумай кымыздыгы бар. Ышкындын сабагы илгертеден тамак ашка, тамыры тон тигүү үчүн боек катары колдонулуп келет. Медицинада сабагында В2, Э, Р, С витаминдери, лимон жана ышкын кычкылдары, магний, кальций, фосфор, темир бар. Тамыры тамак ашты сиңирүүчү, ичтейди ачуучу, өттү айдоочу, гемоглобинди көтөрүүчү дары каражаттардын курамына кошулат. Бирок геморрой, ашказан жана ичегенин жарасынан жабыркагандарга, өтүндө жана бөйрөгүндө ташы барларга ышкынды жегенге болбойт. Ал аны айыктыруу үчүн дары. Жаңы үзүлгөн ышкындын ширесин теринин дартка чалдыккан бөлүгүнө сүйкөө кажет. Шире териге күнгө күйгөндөй түс берет. Дарылануу курсу 1 ай. Сүйкөгөндөн кийин 5-6 саат күнгө чыкпоо керек. Айта кетүүчү нерсе, бул дарылоо ыкмасы оорусу жаңы башталгандарга гана жардам берет. Эскертүү: колдонордон мурун врачтын кеңешине кайрылуу кажет.